коррупцияның қамы шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уламчыдат. Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмү Ош облусунун Ноокат районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жана 2022 жылга карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинин түзүлүшүнө жана анын аткарылышына шайкештик аудитин жүргүзгөн. Анын натыйжасында жалпысынан 23 миллион 30 миң 400 сомдук каржы бузуулары аныкталды. Мындай маалыматты эсептөө палатасынын басма сөз кызматы таратты. Билдирүүгө ылайык ушундай эле текшерүүлөр Жалал Абад облусунун Ноокен районунда да болгон. Анын жыйынтыгы менен 8 миллион 795 миң 600 сомдук каржы бузуулары ачыкталды. Буга байланыштуу аталган эки райондун бардык аудит жүргүзүлгөн мекемелерине, уюмдарына жана ишканаларына аныкталган финансылык бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн жазма буйруктар жөнөтүлгөнүн эсептөө палатасынан билдиришти. Коррупцияның қамы шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уламчыдат.